Алло, Кутман таңың менен татынам. Нурдан байке. Бирге болсун, кандайсыз? Мен жакшы. Кечир көпкө чала албай жүргөндүгүм үчүн жумуштар менен чуркап жүрүп, Түшүнөм. жайкы каникулдун эң алгачкы күнүн өткөрүүгө кандай пландар бар? План деле жок, эмиле ойгонбодумбу? Анда жакшы экен. Даярданып тур. 1 сааттан соң барып алып кетем. Кайда барабыз? Анысы күтүлбөгөн белек болсун. Буюрса сага жагат деп ойлойм. Макул. Макул анда. 1 сааттан соң көрүшкөнчө. Жайкы сессияны ийгиликтүү тапшырышың менен. Рахмат. Азаматсың. Кеттикпи? Күтүлбөгөн белегиңиз аябай сонун жер экен. Мага жакты. Рахмат сизге. Бул барысы эмес татынам. 100ге чейин санап, артыман барсаң, чыныгы күтүлбөгөн белекти ошол жактан көрөсүң. Макулбу? Макул. Сөзсүз 100ге чейин бирок. Макул. Жүрөлү. Эч эле түшүнбөй турам. Бул эмне? Булбу? Бул деген менин айым. Шындыкпы? Бул дүйнөдөгү эң өзгөчө жаралган керемет мен үчүн бир гана сенсиң. Менин сага болгон сүйүүмдүн алдында булар эч кандай мааниге ээ эмес. Сураныч, түбөлүктүү асыл жарым болуп мага турмушка чык. Буйруса, бул тандоом үчүн эч качан өкүнбөйсүң деп сөз беремин. Telefonla cevap ver. Telefonla cevap ver. Алло, Нурдан байке. Алло, кимдейсиң? Жинди кылма болду го ушул Нурдан байкең сенин. Жөөк чай сен белең. Ким болмок эле дагы менден башка? Нурдан байке деп ойлопмун. Азыр эле түш көрүп жаткам. Андан башканы ойлобосоң дагы кимди түш көрбөк элең? Эмнеге чалдың деп сурабайсыңбы? Мен да сагындым. Жок сагынып эмес, жаман кабарым бар. Турдуңбу жожо? Эртерээк жуунуп, мага жардам бере койчу, жетишпей макул. жатам. Күндөгүдөй укмуш кызым. Багың дагы колуңдай таттуу болсун. Рахмат. Олтуруп эле жакшылап жеп албайсызбы? Бир нече минуттага эч ким соттоп жибербестир эми? Убакыт болсо гана кызым. Атасы болдуңузбу? Галстук. Эми өйдөдөн ала түшсөң эмне болот делең? Бас.
ап келе калчы, кызымдын куймагынан жеп алайын. Бисмилда. Жакшы жатып жай турдуңбу, кызым? Жаным десе. Эң сонун болуптур. Аш болсун. Колуңдарды көрбөсүң, кызым. Рахмат. Мен ашпозчу кызым го. Мына менин баш болушчу кызым. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Мени куткарып калдың, Ажар. Каникулум башталды, мынча көп уктасам кантем деп. 2 бутум 1 бутума тыгылып аткан. Өтүккө. А? 2 бутум 1 өтүккө тыгылып болот. Эми шашканда. Мунуңузду байлаңызчы бүгүн. Эми үстүдөн байлай түшсөң эмне болот элең эми? Ой, мен шашып атсам качан байламак элем? Эми мен байласам тез эле жетип Сиз каласың да өзүң. олтуруп тамагыңызды жеп алыңызчы. Мен өзүм эле байлап Бир машинеде кетебизби экөөбүз? Бат-баттан өзүңүз эле байласаңыз болмок. Ай, өзүмдүн тестиерим болсоң өзүң. Баса. Азыр Аяша таң чалды. Быйыл жибек көлгө бара албайт дейт. Энеси айылда сырколоп калыптыр. Айторошуга каралашат дейт. Анан сен да эс алуу убактыңда үйдө отура бербестен жибек менен кошо барып келсе дейт. Эмнеге үйдө? А көлчү? Кызыксың го? Сени кантип жалгыз жиберебиз? Жалгыз эмес, бүт эле окуу жайыбыздагы студенттер менен бирге барабыз го. Эми аларды биз тааныбайбыз да. Көлгө барбаганда эмне? Айылга бар деген турасыз, батасы? Эми барса эмне болуптур? Арсланбап айыл аталганы менен эң сонун кооз жер. Жаш кезимде далай жолу каникулда барчумун. Биледи жаныңызды. Канчалык кооз болбосун, кантсе да айыл да алжак. Ала качып кетишсин анан. Болбогон нерсени айтпачы. Айылдын тоң моюн зөөкүрлөрү. Барса сабырдын үйүнө барат. Аяш энебизге аралашып, каралашып, колуна кол, бутуна бут болуп берет. Же унутуп эсиңен чыгарып койдуңбу? Аяш энебиздин эмне кылганын илгери бизге. Эмнеге унутайын? Бирок эми жаш кызды жиберүү шартпы азыр? Мен бир жолу, бир жылда адам чейис алып келсин деп жатамга жарды. Айылданбы? Ажар, айтып эле жүрүм го. Сага жагат барсаң, Апам сарсана болгодай, анан өзүмдүн дагы анча бутум тартпай турат. Тартат эле болчу, эгер Нурдан байкең ошол жакта жүргөн Койчу жок чач. Койбой эле. Саламатсызбы Чолпон байке? Ооба, биз олтурабыз. Сиз кайдан көрүп? Жок. Макул. Кайсыл Чолпон байкең? Класс савчикпи? Эмне дейт? Азыр келем дейт. Жолдон өтүп бара жатып тааныбай чалдым дейт го. Байкуш. Дагында эле үмүт үзбөй жүрөбү. Жайкы эс алуу күнүңөрдүн башталышы менен келдим. Рахмат. Экзамендерди ийгиликтүү тапшырып алганыңар менен Рахмат байке. Рахмат байке. Келиңиз отуруңуз. Бул эмне олтуруш? Эс алууда ошондой болмок беле? Эс алууну эс алуудай кылып, жакшыраак жер таап, ошол жактан барып олтуралы. Жок, рахмат Чолпон байке. Үйгө качуу убакытта болуп калды. Балким башка күнү, Ушундай да болмок беле? Жүргүлө, жок дегенде жакшыраак балмуздакка алып барайын. Бирден болсо да. Жок. Рахмат Чолпон байке. Эмне үчүн? Айтпадымбы үйгө баруу керек? Балким Нурдан болбогонум үчүндүр. Эмнеге андай дейсиз? Эгер Нурдан сага ушундай сунуш кылса, чынын айтчы. Ага да ушинтип жок деп айта алат белең? Жо эмне үчүн өзү Нурдан?